Саламатсыздарбы. ПК Медиа каналынан пайдалуу кенештер. Бул жолу капустанын касиеттери тууралуу сөз кылабыз. Капуста туз, калий, кальций, фосфор, темир, йодду курамына камтыгандыктан ден соолукка абдан пайдалуу жана ар кандай оорулардын алдын алганга жөндөмдүү. Азыктанууда капустаны көбүрөөк колдонсоңуз, ден соолугуңузду чыңдап, бардык ооруларга болгон туруктуулукту бекемдейсиз. Капуста уйкунун качуусун, баш ооруларын калыбына келтирет. Организмдин картаюусунун алдын алат. Ошондой эле ичеги карынга эң мыкты таасирин берип, микрофлораларды жакшыртат. Организмдеги зыяндуу заттарды жана холестеринди сыртка чыгарып турат. Капуста иммунитетти көтөрөт, нерв системасын тынчтандырып, ашыкча салмактан арылууга да жардам берет. Ачытылган капуста ашказан ооруларынын эң мыкты табасы. Ал организмдеги шлактарды тазалагандан тышкары, ашказандын иштешин да жакшыртат. Окумуштуулар туздалган капуста онкологиялык ооруларга да жардамын тийгизерин айтып, бул жашылчаны кеңири пайдаланууну сунушташат. Анан да окумуштуулар капуста эркектердин урук бездеринин иштешине тоскоолдук жаратарын изилдеп чыгып, өз чени менен колдонууну сунушташат. Мындан тышкары, чийки капуста ашказан жарасы, 12 ичегинин оорулары менен жапа чеккендерге, ал эми туздалган капустада туздун өлчөмү көп болгондуктан боор жана бөйрөк оорулары менен жабыркагандарга сунушталбайт. Эгерде көкүрөгүңүздө рак жараты пайда болсо, капустанын жалбырагын койсоңуз эң жакшы даба болот. Ал рак жараларын тазалап айыктырат. Капуста териге да жакшы таасирин берет. Ошондуктан капустадан жасалган салаттарды, тамактарды көбүрөөк жеңиздер. Аны көп колдонууда ички органдар жакшырып, ошол себептүү тери да тазарып, чоюлчак болот. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Андыктан каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар.